Assalamu alaikum урматтуу достор жана биздин каналдын подписчиктерибиздин бири төмөнкүдөй колонка эсебин жөнөтүптүр. А тилкеси чоңбу же Б тилкеси чоңбу? Эскертип кете турган нерсе, сиздер да чыкпай калган эсебиңиздерди сөзсүз түрдө описаниядагы WhatsApp номерибизге жөнөтүңүздөр. Ошондой эле бул каналга катталып, лайк, комментарий жазып, досторуңуздар менен да бул видео ссылкасын бөлүшүп кетиңиздер. Келиңиздер, эми бул эсепти кантип чыгарабыз? Эки приемго салып чыгарсак болот. Биринчи приему оюбузда жазып отурбай эле логикалык түрдө ойлоп чыгарып койсок болот. Мисалы, бул эки сандын эки жыбысы, бул эки сандын бири же болбосо бул эки сандан чоң сан чыгып калышы мүмкүн. Ал эми бул эки сандын эчи жыбысы, бул эки сандын бири чыгып калышы мүмкүн, же бул эки сандан кичине сан чыгып калат. Демек, мында логикалык түрдө ойлосок, жообу А болот. А тилкеси чоң болот, башкача айтканда. Ал эми чыгаруунун экинчи приему жазып чыгарсак болот. Мисалы, бул эки сандын эки жыбысын тапсак. Эки жыбысын табуу үчүн бул эки санды жөнөкөй сандарга бөлөбүз. Мисалы, 150-нү бөлөлү. 150 эң кичине жөнөкөй сан 2-2 бөлсөк 75. Андан соң 2-ге бөлө албайбыз, 3-кө бөлөбүз. 25, 25-ти 5-ке бөлсөк болот. 5-ти 5-ке бөлсөк 1 болот экен. 120-ны 2-ге бөлөбүз. 60, 60-ты 2-ге бөлсөк 30, 2-ге бөлсөк 15. Так, 3-кө бөлсөк 5, 5-ке бөлсөк 1. Эми бул эки сандын эки жыбысын табууда бул эки жакта бар сандардын эң көбүнү алабыз. Мисалы, бул жакта 2 1 экен, ал эми бул жакта 3. Демек, 2-нин кубу көбөйтүү түрүндө жазабыз. 3 бул жакта 1, бул жакта 1 экен. Демек, 3 көбөйтүү 5, бул жакта 2, бул жакта 1. Демек, 5-тин квадраты. Демек, 8, 24, 25, ошондо 600 чыгат. Ал эми эч жыбыны табууда. Жыйырманы 2-ге бөлсөк 10, 2-ге бөлсөк 5, 5-ке бөлсөк 1. 30-ду дагы жөнөкөй сандарга бөлсөк 2-ге бөлсөк 15, 3-кө бөлсөк 5, 5-ке бөлсөк 1. Демек, эч жыбыны табууда эки жакта бар сандардын эң азын алабыз. Бул жакта 2 2 экен, бул жакта 1. Демек, 2-нин 1-өсүн эле алабыз. 2 көбөйтүү, бул жакта 3 1 экен, бул жакта жок. Демек, 3-тү албайбыз. 5 бул жакта 1, бул жакта 1 экен. Демек, 5 1 барабар 10. Эми 600 менен 10-ду салыштырсак, сөзсүз түрдө 600 чоң. Демек, А тилкеси чоң. Жообу А.